Бул жол кесилиштен кандай иреттүүлүк менен өтүшөт деген бизге суроо берилди. Азыр сүрөттө караса калтык оңдуштун ичиндеги кесилиш көрсөтүлүп атат. Анан кесилиште 3 унаа турат. Жеңил унаа автобус жана кызыл түстөгү жүк ташуучу унаа. Мына ушул 3 унаа кандай иреттүүлүк менен жүрөт? Азыр бул жерде карасаңыздар, жеңил унаанын оң тарабында жол бер деген белги турат. Демек, жеңил унаа экинчи даражалуу жолдо экен, алдыда негизги жол бар. Автобус негизги жолдо баратат. Ал эми кызыл түстөгү жүк ташуучу унаа дагы ал экинчи даражалуу жолдо. Ошондо кандай иреттүүлүк менен жүрөт? Ким биринчи жүрөт? Биринчи автобус жүрөт. Анан экинчи жеңил унаа бурлайын дегенде, тиги кызыл түстөгү жүк ташуучу унаа анын оң тарабынан келип калат экен да. Ошол себептен экинчи болуп жеңил унаа жүрө албайт, кызыл түстөгү жүк ташуучу унаа жүрөт. Анан үчүнчү болуп жеңил унаа жүрөт. Ошондо кандай иреттүүлүк менен өтүшөт дегенде кайсы жооп туура болду? Үчүнчү. Автобус, жүк ташуучу унаа, жеңил унаа деген. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер катышам десеңиздер, азыр мен экранга телефон контакт номери чыгарам, ошого байланышка чыгыңыздар. Же болбосо шапка профилдин астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.